башынан эле билет карап атканда биринчи экенин билгенбиз. Анан Жиддадан аэропорттон чекин кылып атканда эле приятный сюрприздер болду. Мисалы гүл, анан мындай жакшы мамиле, анан ашыкча бир аз кандай десем, ашыкча бир аз багажда кабыл алышты. Зам суулардан алганбыз, аларды дагы унчукпай эле алып. В общем, аябай сонун болду. Биринчи рейс болгон бизге прямой Жиддага бар болгон аябай эле мындай жакшы кабар бул. Аябай жакшы бир сүйүнүчтүү окуя болуп атат. Flynas Сауд Аравиясынын 23 багытына үзгүлтүксүз каттамдарды аткарат. Ал аркылуу жума сайын 1500дөн ашык каттам тээленет. Бүгүнкү күндө 70тен ашык ички жана эл аралык багыттар менен жүрөт. Flynas компаниясынын жалпы жүргүнчүлөрүнүн саны 60 миллион адамдан ашат. See, actually, we are operating now 6 flights a week between. Бүгүнкү күндө биз Араб имаратынын 6 түз аба каттамын Кыргыз Республикасына жүргүзөбүз. Алардын 3-өө Ошко жана 3-өө Бишкекке. 1-3 жана 5 күнү Оштон, ал эми 2, 4 жана 6 күндөрү Бишкектен каттайт. Бизде акыркы үлгүдөгү Airbus 320 HEO учагы каттам жүргүзөт. Анын ичине 122 жүргүнчү батат. Алардын 4-өө премиум классындагы орундуктар. Жидда Бишкек Жидда аба каттамы Сауд Аравиясы менен Кыргызстандын ортосуна көпүрө боло алат. Ал аркылуу эки өлкөнүн маданий, экономикалык жана туристтик байланышын түзүүгө мүмкүндүк жаралат. Бүгүн бизде кубанычтуу күн болуп турат. Жидда Бишкек багыты боюнча туруктуу каттам ачылып турат. Буга чейин билсеңиздер керек, чартерный рейстер иштеп келген. Мындан ары жумасына 3 жолу дүйшөмбү, жаршемби жана жума күндөрү өзгөртүсүз каттам каттап турат. Бул биздин баягы ажылык сапарга баргандарга деги эле туризм тармагына да өзүнүн салымын кошот деп ойлойм. Мындан ары биз эл аралык аэропорту ушундай түз каттамдарды биздин жарандарга ачкандын үстүндө иштеп келе беребиз. Мен ойлойм, бул багытта дагы бизде көп жумуш күтүп жатат. Рахмат. Эскерте кетсек, 2023 жылдын 21 августунан тарта Flynas авиакомпаниясы 22 кишилик бизнес-класс салону жана 174 орундуу Airbus 320 NEO учактары менен Жиддадан Ошко жумасына 3 жолу түз каттамдарды аткарып келет. Айчолпон Мукашева, Ислам Алтынбек уулу, 7 канал.